Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Бүгүн мен силерге колдун уулу Бекжал хандын жоготкон зымырык кушун кантип издеп, кантип таап, жолдо кандай кыйынчылыктарды көргөнү тууралуу кызыктуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Бул окуянын качан болгонун эч ким билбейт. Бар экен жок экен, байыркы өткөн замандарда бир хандын зымырык кушу бар экен. Зымырык куш дүйнө жүзүндө эмне болуп жатканын күн сайын эртең менен төкпөй чачпай айтып турчу экен. Күндөрдүн биринде зымырык куш дайынсыз жоголуп кетет. Хан аябай капаланып, жигиттерин туш-тушка чаптырып, эч таптыра албаган соң элин бүт жыйып, кимде ким зымырык кушту тапса, мен ага хандыгымдын жарымын берем деп издечү кишилердин ар бирине арбас аргымак, жорбас жорго мингизди. Бул кабарды кулдун баласы Бекжал да угуп, колуна таяк алып, мылтыгын жонуна асып, зымырык кушту издеп жөнөдү. Эми сөз жалаң Бекжал жөнүндө болсун. Бекжал күнү түнү жол жүрүп, арыдым ачтым дебей баратты. Бир күнү бет алдынан 6 аркар жарышып чыкты. Бекжал мылтыгын камдап атмакчы болуп сунганда, "Бизди атпа, биз аркар эмеспиз, биз адамбыз" деп алар кыйкырып жиберишти. Бекжал аң-таң калып, сунган мылтыгын кайра тартып алды. "Силер эмне үчүн аркар болуп калдыңар?" деп сурады. Аркарлар болгон ишти айтышты. "Биз да ушул жолдо жолоочулап баратканбыз. Мындан ары жүрүп отурсаң, 12 канат ак үйгө туш келесиң. Үйдүн ичине кирсең эч ким жок. Дастуркан жайылып, анда нечейин түркүн тамак аш жайнап турат. Анан угуп кой, үйгө кирбегин, тамактан жебе. Эгер жесең, бизге окшоп айбан болуп кетесиң." Бекжал аркарлардын сөзүн уккан соң, өз ичинен "Бара көрөрмүн" деп ойлоп, жолун улантты. Ырас эле чоң ак үйдү көрүп, ага атайын барып кирди. Үйдүн ичинде кыбыраган жан жок. Төрдө дастуркан жайылып, ар кыл тамак аш жайнап турат. Бекжал ары карап, бери карап, эмнеси болсо да курсагымды тойгузуп алайын деп шырдака отура калды. Аңгыча бурчтан бир кемпир чыга келип, жерден топурак алып, Бекжалдын бетине чачып жибергенде, ал ошол замат тоотеке болуп, тили байланып калды. Анан үйдөн чыгып, темтеңдеп басып, Ак сарайга кезгелип, дарбазанын түбүндө туруп калды. Ак сарайдан сулуу кыз чыга калып, тоотекени көрүп, "Ай, бул айбан эмес, киши окшойт. Баягы менин шум энемдин кылганы" деди да, жерден топурак алып, тоотекенин бетине чачып жиберди. Бекжал өз калыбына келе түштү. Кыз Бекжалды өз үйүнө киргизип конок кылды. Жигиттин көңүлү жайланып, эс алып отурганда, "Азаптуу жолду арып азып неге жүрөсүң?" деп сурады кыз. Бекжал жок издеп жүргөнүн айтты. "Ошол куштун дайынын билсеңиз, жардам кылсаңыз кантет?" деди. "Мен зымырык куштун кайда экенин билем" деди кыз. "Бирок ага жетиш үчүн башты канжыгага байлаш керек. Мындан ары жалгыз аяк жол кетет. Ошол жол менен жүрүп отурса, асман тереген чынар тереке жетет. Ал чынардын башында алып кара куш уя салып, балапан чыгарат. Аны жыл сайын жалгыз көздүү ажыдаар жеп коет. Ошол ажыдаарды өлтүрсөң, андан ары ашуу бар. Аны 100 жылда ашып өтөсүн. Анан чытырман токой бар. Токойдон 90 жылда өтөсүн. Андан ары деңиз бар. Аны 80 жылда сүзүп өтөсүн. Ага жеткенче өзүң да өлөсүн. Эмнеси болсо да бара көрөм" деп Бекжал кыздын каршылык кылганына эч көнгөн жок. "Эмесе мындай кылгын" деди кыз. "Мындан ары жүрүп, чынар тереке жеткенде, анын түбүнө ороо казып, үстүнө куурай менен жаап, ичине кирип жатып ал. 3 күндөн кийин ажыдаар келип, чынардын башына чыгат. Сен аны башка атып өлтүр, ансыз өзүң майып болуп каласың. Эртеси эртең менен алып кара куш келет. Сенин жакшылыгыңды көрүп, ойлогон оюңа сөзсүз жеткирет. Айтканыңдай болоюн" деди Бекжал. Ошентип Бекжал кыз менен коштошуп,
рахматын айтып, анын куржунга салып берген тамак ашын көтөрүп жолго чыкты. Бир нече күндөн кийин Чынар Тереке жетти. Кыз айткандай ороо казып, үстүн үлпүлдү куурай менен жаап, ажыдардын келишин күттү. 3 күн дегенде ажыдар ышкырып, оозунан от күйүп, мурдунан түтүн бурап, өзү Чынар Тереке оролуп чыга баштады. Эртең менен мээлеген Бекжал бармагынан май чыкканча мээлеп, анан атканда ажыдар жерге кулап түштү. Жаны чыкпай ары бери катуу чамынып, карагайлар түбү менен омкорулуп, сойлогон жерлери кадимкидей аң болуп калды. Бекжал дагы 3 жол атып, ажыдар араң өлдү. Башын кесип салып, карап турса Чынар Теректен: "Эй бала, бизге кел, чык бери", деп чыйылдаган үнү кылды. Бекжал ажыдардын башын көтөрүп, теректин учундагы чоң уяга күн батып, каш карайганча зорго жетти. Алып кара куштун балдары абдан сүйүнүп, Бекжалга чоң алкыш айтып жатышты. "Эми сен биздин канатыбыздын алдына кирип жат. Эртең энебиз келет. Ал келатканда көзүнүн жашы жамгыр болуп төгүлөт. Канатынын күүсүнөн койдой таштар коктуну карай учат. Мында келип конгондо теректин башы жерге 3 тийип, 3 көтөрүлөт. Сен андан коркпогун", дешти. Таң атып, күн чыкты. Бир маалда күн бүркөлүп, нөшөрлөгөн жамгыр жаап, сел жүрүп кетти. Койдой таштар коктуну карай учту. Бороон болду. Аңгыча алып кара куш келип конгондо Чынар Теректин башы 3 жолу жерге тийип, 3 жолу кайра көтөрүлдү. Алып кара куш балдары аман экенин көрүп: "Жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык. Силер кантип аман калдыңар?" деп сурады. "Энеке, биз обалы жамандыкты көрсөтөлү", деп балапандар ажыдардын башын көрсөтүштү. "Эми жакшылыкты көрсөткүлө", деди алып кара куш. Анан Бекжалды көрсөтүп, алып кара куш муну ап этирип жутуп жиберди. Балапандар энесин кекиртиктеп: "Эй, бул эмнең? Жакшылыкка жамандык кылчу беле?" дешип чыйпыйы чыга түштү. "Ай балдарым, бир аз кое турсаңар, мындан да ашкан баатыр кылат элем", деп алып кара куш Бекжалды кайра кусту. Бекжал күлүп тура келди. "Жакшылыгыңа жакшылык, менден эмнени каалайсың?" деп сурады алып кара куш. Бекжал болгон ишти айтып, зымырык кушка жеткирүүнү өтүндү. Алып кара куш ары карап ыйлап, бери карап күлдү да: болуптур эмесе. Сен 3 күнгө чейин күт. Мен адырдан аркар, булуңдан булу кармап, азык камдайын", деп учуп кетти. 3 күндөн кийин айры мүйүздүү 60 бугу, аркасы ачылбаган 60 аркар көтөрүп келди. Бекжал аркар менен бугуларды союп, терисинен чанаш жасап, эттерин салып даярдап бүткөндөн кийин күн чыга учмак болушту. Таң сүргөндө Бекжал алып кара кушка минип, жол азыктарын артында. Алып кара куш балапандары менен коштошуп, анан Бекжалга мынтип эскертти: "Сен көзүңдү чылык жумуп ал. Антпесең башың айланып, жерге кулап кетесиң. Качан мен көзүңдү ач дегенде гана ач. Учуп баратып, оң жагыма карасам эт, сол жагыма карасам суу бересиң." Күн кандай батып, таң кандай атканын Бекжал эч көргөн жок. Алып кара куш оң жагына караса эт, сол жагына караса суу берип жүрүп отурду. Бир күнү куш: "Бекжал, көзүңдү ачып жерди карачы", деди. Бекжал көзүн ачып жерди карап: "Жер кой кородой гана болуп көрүнөт", деди. Андан ары барып: "Көзүңдү ачып жерди дагы карачы", деди. Жер такыр көрүнбөй калды. "Эмесе биз бийик тоодон ашып өткөнүбүз ошол. Мен мындан ары жерге жакын учам", деди да ылдыйлап түшө баштады. Акыры бир шаарга жакындаган кезде алып кара куш эт сурап оң жагын карады. Бекжал чанаштарды аңтарса, эт түгөнүп бүткөн экен. Эмне кылаарын билбей, өзүнүн сан этинен ою кесип, алып кара кушка бере салды. Ушул эттин күчү менен зымырык куш турган шаардын четине барып конуп: "Жолдо карай көп эле эт жедим, бирок эң кийинкиси өтөнчө таттуу экен", деди алып кара куш. "Аны мен өз саныман кесип бергем", деп Бекжал санын көрсөттү. Алып кара куш Бекжалга абдан ыраазы болуп, муну айтты: "Сен издеген зымырык кушту ушул шаардын ханы алдырып кеткен. Хан өзү кыз. Ал кыздын ордосунда иштегендердин баары жалаң эле арстан.
жолборс, аю карышкыр. Бирок алар чыныгы айбан эмес кишилер. Сен алардан эч коркпа. 7 күн удаа уктап, 7 күн ойго болушат. Азыр кыздын өзү да, сакчылары да уктап, 7 күн ойго болушат. Эми сен шаарга кирип, оболо кыздын ордосун тап. Андан зымырык кушту ал. Кыздын колунда да алтын билерик бар. Аны чыгарып алып, сени жолго салган алыстагы кызга бер. Билерик ошол кыздыкы. Ошол билерикти ким урдап алса, ошого күйөөгө чыгалы, деп бул экөө антташкан болчу. Билерикти берсең, ал кыз сага өзү тиет. Мен мында 3 күн күтөм, андан артык күтө албаймын. Бекжал шаарды аралап жүрүп, кыздын ордосун таппай 2 күн өткөрдү. 3-чү күнү кыздын ордосун араң таап, ичине кирип барды. Барса кыз уктап, зымырык куш карап отурган экен. Бекжал зымырык кушту көтөрүп, кыздын колундагы билерикти чыгарып алып, алып кушка келсе, ал аркан бою өйдө көтөрүлүп калыптыр. Муну көрүп кайра конду да, Бекжал менен зымырык кушту алып, учуп чынар телекке келди. Алып куш менен коштошуп, зымырык кушту минип, Бекжал баягы ак сарайдагы кызга келип билерикти берди. Сени түбөлүк сүйгөнүм ошол, деди кыз. Экөө зымырык кушту алып, ханга жөнөштү. Булар көлдүн жээгинде эс алып отурганда, хандын 2 уулу зымырык кушту көрүп, «Эй, колдун уулу Бекжалга хандыкты алдырып, биз карап калабызбы?» деп бузуктук ойлоп, муну өлтүрмөк болушту. Экөө ошентип кеңешип алышты да, «Бекжал, сен бизден кичүү эмессиңби? Аттарды сугара койчу», дешти. Бекжал эч нерседен кабары жок. Аттарды жетелеп алып, көлдөн сугарып турганда, хандын балдары артынан түртүп жиберишти. Колуктусун кушу өлтүрүш үчүн аны кармаганы келгенде, кыз аккуу болуп кубулуп, көлгө кирип кетти. Хандын 2 баласы зымырык кушту алмак-салмак өңөрүп, чапкан бойдон атасына жетип, кушту колуна тапшырышты. Аябай сүйүнгөн хан элин жыйып, ат чаптырып, эр сайыштырып, балбан күрөштүрүп, чоң той берип, 2 баласын 2 шаарга хан көтөрдү. Зымырык кушту ордуна кондурушту. Бирок бул мурдагыдай сүйлөбөй койду. Арадан бир топ күн өттү. Зымырыктан эч кандай сөз чыккан жок. Бир күнү Бекжал колуктусу экөө шаарга келип, хандын ордосуна киришти. Зымырык куш ошондо гана сүйлөп, «Мени таап келген жигит мына. Сенин балдарың бузуктук кылды, ханым», деди. Хан зымырыктын сөзүнө кубанып, Бекжалдын муну кантип тапканын сурады. Бекжал болгон ишти бүт айтып өттү. Шаар ичине «Зымырык кушту тапкан колдун уулу Бекжал экен» деген сөз тарады. Хан балдарын даргага тарттырып, убадасы боюнча Бекжалга хандыгынын жарымын берди. Мына ушундан кийин зымырык куш келер кетерди, болор болбосту, жамандык жакшылыкты мурункусундай ар дайым айтып турган экен. Ошентип кичинекей бөбөктөр өзүнүн пешине тери менен, адал эмгеги менен колдун уулу Бекжал бактылуу жашап калган экен. Ушуну менен кезектеги бөрүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдырахман Абдибалиев. Саламатта калгыла.